Assalamu alaikum ардактуу биздин YouTube көрүүчүлөр, кадырман мекендештер, айтымыңыздар маек болсун. Биз Бишкек шаарынан дагы бир сатыла турган батирди көрсөтмөкчүбүз. 4 комнатный элитный үй. Бул көчөсү Ахунбаева, Мынол Чапаева. Сиздер политех тараптан, шаар тараптан, жал тарапты карап келсеңиздер, ушул Чапаевадан солго бурулсаңыздар дагы бул жактан кирсе болот экен. Өтүп келип туруп эле Мынол жер менен да кирсеңиздер болот экен. Сатыла турган квартира мына ушул үйдө, Ихлас стройдун үйүндө. Мынол көрүп турган 3-чү этаждагы үй. Аны эмесе туугандар, мынол калеткадан биз киребиз. Сол жактагы эле 2-чи подъезд менен чыгып бара бересиздер. Туугандар, биз 3-чү этажга кабатка чыгып калдык. 13 адамды көтөргөн, 1000 килограммга чейин көтөргөн лифт экен. Чыкканда эле сол тараптагы 30-чу квартира карап келе бересиздер. Келсеңиздер, сизде ушул жерде байке күтүп алат. Азыр эси жанымда. Сіздерге толық маалыматын ичкерге кирип алайлы, аты кошуналар эме болбой. Кире берели анда. Бисмилла деп туруп кирели. Мына үйдү караңыздар. Сонун кылып бүтүргөн экен. Байке, үйүңүздүн общий квадраты канча квадрат метр? 138 квадрат метр. 138 квадрат метр. Бул 4 комнатный болуш, ошондо? 4 комнат квартира турат. Сонун фотобойлор дагы. Ремонт менен сатып алгансызбы же ремонт кылгансызбы? Жок, 2 жыл мурун ушул ремонт менен сатып алганбыз. Сонун. Мына биз киргенде эле кайра ошол бирок нечти көрсөтүп атам. Негизи мына комнатаңыз кандай комната? Ал зал. Зал, бул жак гардероб. Бул гардероб. Бул жагында? Бул жагында бир детский. Бул жагында дагы бир детский. Бул эшигиз? Бул жерибиз санузел гостиный. Бул сол жактагы эшикти көрүп атасыздар. Бул спальня. Аякта да өзүнчө санузел. Бул эшик кухнябыз. Кухня. Аны эмесе биз могул залдан баштай бердик анда, Туура. Кире береличи кана. Кимиңиздердин ак өргөңүздөр болсо дагы куттуу болсун. Ойбой, бул фотобойлор менен бүт баягы жаратылышта жүргөндөй болуп калат го бул жер, Светтерин жандырыңызчы. Мына сага светти караңыздарчы. Сонун бүт софит, мындай лента, лампочкалар бүт күйөт экен. Азыр мен сиздерге бир сай айланганча квадраттан сурайлы. Байке, бул комнатаңыздын квадратурасы канча квадрат метр? Бул залыбыз эң чоң комната болот. Бул бөлмөбүз 40 квадрат метр. 40 квадрат метр. Турасы 5 квадрат, узуну 8 квадрат. Кечире, турасы 5 квадрат, 5 метр, 5 метр, узуну 8 метр. Өтө сонун. Мына айнек тараптагы бул көчө тарабы бул Ахунбаева көчөсү болуп калат экен. Мына. Ошол. Анан бул бая срочно сатылат деп айттыңыз эле. Басым канча деп атасыз негизи общий үйдүчү? Башында сурап алайынчы. $125 миң сурап атабыз. Анан келишимдүү баада келсеңиздер дагы соодалашабыз, түшүрүп беребиз. Түшүрүп бересиздер. Обмен варианттары эчтеке жок? Жок, обмен варианттары жок болуп атат. Себеп дегенде шартка байланыштуу көчүп атабыз. Ошондуктан нак акчага эле саталык деген ой бар. Нак акчага жакшы эле түшүрүп бересизби? Эми буюрса келишсе сүйлөшөбүз. Келсе сүйлөшөсүздөр. Биз кайра эле жанакы коридорго чыктык. Азыр мына детский дегендин биринчи комнатасына кирип көрсөтөлү. Келиңиздер. Сонун мындай тыкан детский экен, сонун комната экен. Бул кандай кыздарга оформление болгонбу дейм? Ооба, туура айтасыз, бул кызыбыздын детский. Мындай эмне деген гүлдөр эле, мына сонун гүлдөр менен мына купе деп койчу эле, мына шкафтарды. Купе шкафтары. Сонун экен. Негизи бул дагы бир 15 квадраттай чыгып калат. Туура айтасыз. Чыгып калат, Мына биз азыр үйдүн төрүнө өтүп туруп комнатаны. Бул жагында мына компьютерный стол, мебелдер калабы байке? Эми келишимде баада сүйлөшсөк келишебиз го эми. Калтырып кое беребиз, көчүп аткан болсоңуз. Эмеректеринде эле калтырып кетебиз. Мына үстүндө көпөлөктөр учуп жүрөт. Бул жагында да мына софиттер, кайра эле баягы Ахунбаева көчө тарабы. Бул жерде мына перекрестка, бул жерде баягы Ахунбаева, Чапаева жана адрести деле түшүндүрүлүп келек. Негизи мектеп, садик жакынбы бул жерлерге? Жакын, тегеректе эле 900 метр алыс чакырымда биздин үйүбүздөн 25-чи мектеп бар. Ошол эле прописка боюнча мектебиз. Андан сырткары бул жерде абдан көп 900 метрден деле жакыныраак 700 метр аралыкта 3 менчик жеке менчик мектеп бар. Садиктен калп айтпасам 5 садик тегеректе бир 500 метр аралыкта эле 5 жеке менчик садигибиз бар. Жеке менчик садигибиз бар,
Охо, бул комнатаңыз башкача бир космоско чыгып кеткендей болот. Бул балдардын комнатасы ба? Туура. Бул уулубуздун комнатасы. Детский, а? Детский. Футбол ойношот экен да буякты карап ал, а? Ооба. Телевизору муну ал. Жок. Бул Сүрөтпү? обойлы. Онда бир кровать, бул жагында бир кровать. Мына балдарга компьютерный стол, сабак даярдаганга, бул жагы кайра эле жанагындай купе шкафтар экен. Биз могул лоджасын ачыгалы. Бул лоджасы деле пластик менен тосулуп тур. Негизи сыртында деле айнеги бар экен. Бул жакта могул керексиз буюмдарды койгонго шкафтар дагы бар экен. Лоджа деле чоң экен, э? Чоң. 1,20 чыгабы же 1,5 чыгып калабы? 1,5 чыгат. 1,5га бир 3'төн өтөт, э? Өтөт 5 метр. Сон. Муну караңыздарчы. Могул жерде парковка байке сиздерге карайбы? Могул парковка ихластыкка, ушул, э? Бул ихласка карайт. Негизинен бул комплексибизде 3 көчөдө парковкабыз бар. Бул Акынбаев көчөсүндө, Бакаев көчөсүндө, Грибаев көчөсүндө. Андан сырткары үйдүн астындагы да паркинг бар, бирок бизде жок. Аны $5,000 тегерегинде сатып алсаңыздар болот. Подземкадан, э? Ооба, Сонун. Могул натяжной потолоктордон сонун көрүнөт экен, э? Мындай эмеге башкача дизайнда, оор дизайнда жасалыптыр, эмес, э? Потолоктор, э? Ооба, ошо туура айтасыз. Башында ошо квартираларда өзүбүзгө издеп жүргөндө ушу ремонтту деле жаккан. Эми негизинен комнаталардын, бөлмөлөрдүн жайгашкан планировкасы жакканда биз Сонун, э? сонун жакшы. Мындай баягы өзүбүздүн кыргыз үй сыяктуу кылып, э? Коридор бүт жагында комната. Туура айтасыз. Биринчи санузел окшойт бул, э? Туура. Биринчи санузелге киреличи кана. Мына санузел. Бул жагында душевой кабина. Бул детский го дейм, э? Бул эме детский, Общий. гостевой деп коет, э? Мына бул жагында мынау Аристон, бул жагында мынау сушилка, бул жеринде мынау стиральный машина, унитаз, раковина бүт коюлуп тур. Негизи мына жагында мондай вешалкаларына чейин. Мына бир лампочкасы күйбөй калган окшойт. Негизи күйсө аябай эле жарык болуп калат экен эки лампочка менен, э? Ооба. Кафелдери потолокко чейин болуп тур. Потолоктор натяжной потолок, бул жери пластик менен бүткүрүлүп тур. Бул жерде эме жок, э? Теплопол жок, э? Жок. Теплопол жок. Аны эмесе биз могул комнатага кирели байке. Биз могул санузелдин жанындагы дагы бир спальныйга кирип баратабыз. Ана бул спальный, взрослый спальный ба байке? Туура. Бул ошо ата-эне. Светтерин күйдүрсөңүз светини. Мындай потолоктору сонун дизайн менен ромбик сыяктуу болуп жасалыптыр. Мындай гүлдөрү менен, эме светильный эмелери менен, мындай люстралары менен кошо. Бул жерде жанагы кресло эме кровать турат окшойт, чоң спальный кровать, местасы. Могул кайра эле чыксак, жанагы детский площадканы көрсөтүп келек, ошол тарапта экен. Негизи ата-энелер балдарын көзөмөлдөп турганга деле бул жер аябай удобный экен. Сонун. Биз азыр бул комнатаны көрсөттүк. Эми кийинки комнатага чыга беребизби? Туура. Бул жерде санузел бар экен, э? Туура. Санузел эстен чыгайын деп калыптыр. Муну көрсөтүп коелу. Мына санузел. Родительский деңиз, бул жагы. Взрослый санузел. Бул жерде деле ысык суу, муздак суу, ванна, бул жагында раковина, унитаз, теплопол жок дедиңиз, бул жерде, э? Жок, бул жерде жок. Потолоктор натяжной, светодиодный лампа, бул жагында вытяжка, полный. Негизи мындай, кандай десем, рабочий состояние, жакшынакай состояние, эч кандай ремонт вложение требовать этпейт экен. Биз эми кийинки комнатага чыгабыз. Бул азыр мына залды көрсөттүк сиздерге. Бул жагында спальный, детский спальный, дагы бир детский спальный. Анан бул жагында взрослый спальный 4 комната болду. 2 санузел, эми мына основной кухняга киребиз. Мына кухняны көрүңүздөрчү. Сонун мондай салатовый обойго, салатовый мондай кухонный гарнитураны, даже мына кафелдерине чейин бир окшош цветти тандап койгон экен. Мына көрүңүздөрчү. Бул жагында газ плита турат, мойка, фильтри жок, а? Жок. Мына жеринде вытяжкасы бар экен. Негизи эле сонун жасалыптыр, под цвет. Кайра эле бул жагында баягы күнгөй тарапта детский площадкага жакып көрүнүп калат экен. Бул жерде баягында замоктор менен айнектер колтонуп калат экен. Мына. Могу жакта аэропорт бар окшойт, э? Бул азыр ушу Союз кезинен бери эле эски аэропорт деп койчу бул жерде. Эми бирок азыркы кезде бул иштебеген эле, бузулган эле. Кээде ош бушкет каттап турбайсыздар? Жок. Кандайсыздар, э? Негизи мондай балдарга баягындай забавный нерсе экен, көрүп эме болгонго, э? Туура.
Баасын канча деп атасыз? $125,000 сурап атабыз. 125 мың деп айтты басыны. Сіздер чалып көріңіздер. Егерде жаққан болса, қолдан шығарбаңыздар. Баяғы связи с переездом деп тұрып, басын ұшында қойып тұр. Негізі нақ алушыға түшіріп береміз деп айтышты. Соның центральный коммуникация, үй бірінші этаж же 10 этаж емес, ортада 3 этажда. Даже баяғы кейде плюс жағы 3 этажда лифт бұзылып қалса, пешком шыққанға деле оңой. Не дедіңіз? Ең тура айтасыз. Біз баяғы 10 этажға пешком шыққан күндер болған да, ошоға айтып қояйын дедім да. Анысы жақсы. Баяғы қартаңдар деле, мысалы, қиын болып қалбайды да 3 этажға шығып келгенге. Домофон бар екен. Туғандар, сіздер саламатта тұрыңыздар. Жаққан болса, чалып экрандағы номерлерге біз описаниясына дагы, комментариясына дагы басыны эмесин калтырып кетебиз. Номерлер, телефон номерлерин. Сіздер чалып байланысып көрүңүздөр. Айтыңыздар, марек болсын.